Ассаламу алейкум, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары. Биз азыр Орто Сай базарынан түз эфирге чыгып атабыз. Азыр бир түшүнбөстүк жаралып аткан бир жагдайды сиздерге көрсөтөлү да. Бул Донецкий көчөсү, бул жак Орто Сай базары. Ал эми бул белги Бишкек стоянки парковки деген Бишкек шаарынын мэриянын астындагы башкармалык. Эми бул жака платный парковканын белгисин коюшту да. Анан өзүңүздөр көрүңүздөр, бул көчө тар көчө аябай. Анан бул жерге жол эрежеси боюнча бир белгисинде пунктуна ылайык мына жерде сплошной линия турат. Ал эми парковканын знагы коюлгандан кийин бул жака атайын машинаны парковка кылганга белгилер коюлуш керек эле, сызыктар сызылыш керек эле да. Азыр эми бул жакта биздин инспектор байкелерибиз бар экен. Ушул укукту камсыздап берген биздин жарандардан, ушул камсыздап жүрген биздин мамлекеттик кызматкерлерден сурап көрөлү. Салам алейкум. Атым Улукбек байке, журналистмин, түз эфирдебиз да. Азыр мына парковка жөнүндө кимиңиздерден маалымат алсак болот? Сизден сурасак болобу? Ошол жердин көрүп бербейсизби жүрүңүз? Мыйзамдуу турабы же мыйзамсыз ордуна түшкөн? Жок, ооба, эми сиздер эми ошол жол эрежесин эме кылып бересиздер да, мына камсыздап коопсуздукту. Сиз көрбөй эле атпайсыз, жүрбөйсүз, көргөзүп коелу. Жок, биз түшүнбөгөн бир жагдай болуп атат да. Тиги жерде жол эрежеси боюнча бир пунктуна ылайык түз сызык турат. Анан парковканын знагын коюп койгон, көрүп атасыз да. Эми ошол кандай болуш керек эле? Негизи сиз өзүңүз мындай адис катары айтып берип койбойсузбу байке? Сиздер азыр штрафовать этесиздерби ошол жерди же? Жок, бул мэриянын парковкасы. Бирок эме Сплошной линия турбайбы? 327 знак болсо. 327 турат. Бирок ал жерде бир сплошной линия турбайбы? Көрсөңүз ошол жерде мындай. Сиздер учитывать этип коюшуңуздар керек да. Жок, жеринен көрбөйлү. Мына ошол түз линия турат. Мына. Анан бул жака парковканын эмесин коюп койгон да. Не деп айтасыз байке? Не деп сөз айтасыз? Дорнадзорго эле кайрылыш керек, ошо знактарды полный ошо мэрия менен чогуу ошолор коет да. Сиз мисалы сиздерде бир мүмкүнчүлүк барбы? Ушундай көрүнүштү көрдүңүздөр да, эми кандай чара көрөбүз, не кылабыз? Эми биз кайрылбай эле сиздер өзүңүздөр азыр протокол түзүп, может, официальный сиздер жол коопсуздук кызматынан Дорнадзорго эле кайрылыш керек. незаконныйбы негизи азыр? Кимисине ишенебиз? Мисалы, ал жакта 327 белгиси турат. 327 ары жагында турат, ар жагында турбайбы? Ооба. Биягында 327 жок, бер жагында. Ооба, бул платный парковка. Нар жакта 327 турат. Могу жерде бир знагы турат. Кимисиники тура ошондо? Кимисине чара көрөсүздөр? Кандай чара көрөсүз? Жок, ким тура? Мисалы үчүн бул жерге сплошной линия турат. Ал жака мейли деп тур дагы парковканын белгисин коюп коюптур, платный парковканын. Анан эл кандай кылып кимисине ишениш керек? Дорнадзорго барсаңыз бизге көргөй барып, полный түшүндүрүп берет. Жок, эми түшүнүп атам эми. Ал жака барбай эле мисалы сиз адис катары айтып койбойсузбу? Муну кимиси тура? Знактар турат да, знактарды Дорнадзор койгон. Биз Карама каршы турбайбы? Экөө тең бири-бирине карама каршы турат да. Бири-бирине карама каршы турат могу знак. Кимисине ишенет эл? Кимиси статусу жогору болот, кимисине азыр түз линияда туруп алыптыр да бул жердечи. Эми ошого сиздер официальный бир кайрылсаңыздар болот да. Көрдүңүз да азыр. Кайрыласыздарбы? Дорнадзорго кайрылып канчалык мыйзамдуулук экенин талап кыласыздарбы? Рахмат, мейлиңиз, жакшы туруңуз байке. Мына достор, сиздер көрүп атасыздар да, бирок азыр биз ушул боюнча иликтөө жасап атабыз, жакында чыгарабыз. Мына жердеги Бишкек шаарынын
мэриясынын атайын платный парковкасынын знагы ушул жерде турушу мыйзамсыз. Анткени өзүңүздөр көрдүңүздөр, булар бири-бирине карама каршы багытта турат. Мындай алып келип, Орто Сай базарында бул эле эмес. Урматтуу шаар тургундары, сиздер акча төлөбөңүздөр. Анткени мындай белгилердин баары эле мыйзамдуу эмес. Орто Сай базарында Жукеева Пудовкина көчөсүндө, анан Донецкий көчөсү мондай айланган круг жагында 3 жерде ушундай знак турат. Үчөө тең жөн эле алып келип мына коюп койгон. Көрдүңүздөр, бул жерде Горнадзордун эч бир талаптарына жооп бербейт. Түз, сызык, анан эмени коюп койгон. Платный парковканын знагын. Эми бизден жаңы келген мэр нени карап отурат? Ушундай бир мекемелердин ишмердүүлүгүнө бир көз чаптырып атабы? Не кылыш керек буга? Шаар тургундарын эптеп эле чөнтөгүн кагып, мыйзамсыздыкты бизден талап кылып атпайбы? Мыйзамдуулук жашагыла, карапайым эл мыйзам менен жүргүлө деп бизге үйрөтүп атпайбы? Бирок эмнеге биздин ушул мэрия өзү мыйзамдуулукту сактабайт? Эмнеге мыйзамдуулукту сактабайсыңар? Бул жерде өзүңөр талап кылып атасыңар, бирок каалаган жерге алып келип, мондай парковкасынан коюп элден акча алып атасыңар. Ошондой эле азыр могу жакта биз бул жилет ушул Бишкек шаарынын мэриясынын башкармалыгына таандык, ушул стоянкаларды көзөмөлдөп атат, ошол жактан коммерциялык ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат. Биз буну Мадинадан алдык. Мадина базарында дагы жөн эле эч кандай келишими жок. Көчөдөгү эле бирөөгө муну кийгизген дагы колунан таяк карматып, налоговыйдын учету кете турган квитанцияларын эме кылып койгон, короче. Мына колдоруна карматып койгон аларга. Алар монотип квитанцияларды көчөдөгү эле бирөөгө карматып, колуна таякты берип, мону кийгизип койгон да. Бул дагы чоң кылмыш, чоң мыйзам бузуу. Ошон үчүн биз айтабыз, мыйзамдуулукту урматтуу мэрия, урматтуу мамлекеттик кызматкерлер, өзүңүздөр сактаңыздар, анан карапайым элден талап кылыңыздар. Чоң рахмат баарыңыздарга. Аягында айтарыбыз, урматтуу Бишкек шаарындагы Орто Сай базарынын коноктору жана жашоочулары, сиздер эч кандай бул жактан акча төлөбөңүздөр. Дагы кайталайм, Жукеева Пудовкина көчөсүндө жайгашкан парковкага, анан Донецкий көчөсү, Карла Маркс. Бияка чейин Карла Марксага. Ошол дагы Карла Маркстагы көчөдө ушундай коюп койгон, ал дагы мыйзамсыз. Ошон үчүн булар мыйзамдуулукту өздөрү сактамайынча, карапайым эл айдоочулар силер төлөбөгүлө. Чоң рахмат.